Саламатсыздар, урматтуу тенелер. Биздин бүгүнкү чогулушка кош келиптирсиздер. Биздин бүгүнкү чогулуштун эң негизги максаты биздин балдардын чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүү жана сөз байлыгын өстүрүү. Бүгүнкү чогулуштун темасы Бөбөк, сенин жомогуң. Биз балдарыбызга ар дайым жомого окуп берип, балдарыбыз менен ар дайым мындайча айтканда тыгыз байланышта бололу. Ошол максатта биз сиздерди бүгүнкү чогулушка чакырдык. Эми урматтуу тенелер, биз бүгүнкү чогулушту баштоодон мурун мен сиздерди эки топко бөлүп алайын. Эки топко бөлүү үчүн Пареже, сиздин кызыңыз кайсы мөмө жемишти жакшы көрөт? Алманы жакшы көрөт. Сиздин кызыңыз алманы, сиздин кызыңыз кайсы? Баарыбыздардыкы алма, Жолош байке, сиздин кызыңыз эми? Алмурут, Алмурут. Эми сиздин кызыңыз алма экен, сиздин кызыңыз алмурутты жакшы көрөт экен. Эми калгандарыбыз дагы ушу алма жана алмурутты тандап эки тайпага бөлүнүп алалы. Алманы жакшы көрөт. Алмурут, сиз алма. Сиздин алма. Алмурут. Сиздики? Алма. Колуңуздардагы мөмө жемиштерди бул жака салганча өзүңүздөрдүн тобуңуздарды тагып отуруп бериңиздер. Бул жака алма тобу, бул жака алмурут тобу. Азаматсыздар, урматтуу тенелер, биз сиздер менен эки топко бөлүнүп алдык. Мен сиздерге атайын тапшырмаларды даярдап койгом. Ошол тапшырмалар менен таанышып, бир кыска мүнөттүн ичинде талкуу жүргүзүп, тапшырмалар боюнча аткарып берсеңиздер болот. Мына бул сиздердин тапшырмаңыздар. Тапшырмаларды окуп, талкуу жүргүзүп берсеңиздер болот. Даяр болуп калган болсоңуздар, алма тайпасын бул жака чакыралы. Siz kalmasıyla bu doğru kalmaz. Şöyle şurada kulağımızı söküyoruz. Güçlü var kızım. Ama dukanları rahatlanma. Kaysı dukanları rahatlanma. Dastar konu senin kızım. Neysinler? 36 yaşından beri var. Azamat sen kızım. Dastar konu diyen dukanın başlanması. Kaysı tamamen başlanması. Dastar konu деген büyük tamamen başlanması. Azamat sen kızım. Hava cürçü mala. Kreşki menen çips al berçi. Yok kızım. Kreşki menen çips alınız ya. Mala, ana, alma, bana. Azamat sen kızım. Alma, ana, bana. Bu öyle soğuğa faydalı. Siz bilesiniz. Almada temir var. Bu soğuktan faydalı. Anlarda bu kan dövüldürülen neleri var. Sen bana cür kızım getirdiğine ümücemiş almalı. Kızarmasında fazla uktar altındaki uçurdu sürete veririz. Tatar alın. Maksat halam sağlamını bittin mi? İyi bittim abi. Hadi ben bittik şey koyayım da. Sonuncasını hatırlayasın da biraz tambalarını şey ettik. Tüzül ölçesine de o. Ben de cümüşten tutup vereyim ana gelin. Tutun gelirsin. Ben bütün gelin de bana durmağa yomağı okup verirsin. Gelin dediniz. Hadi şarkı yomağı okup vereyim. Tutar altından. Ne diyeceğim? Tarancı menen türkü diyeceğim. İyi, türkü diyeceğim. Nazar şimdi tanrılayım mı? Tanrılar kakı görmeydik. İleri tarancı menen türkü jakşı dostlardan boluşuptur. Türkü kayda çıkmasa tarancı daha oşul jaka uçacak. Tarancı dost, dep kayboldu türkü bir gün dostuna. Kene koyuz çoğu buğday aydayız. Meyli aydasa aydaydı, dep makul olur tarancı. O şekilde öküğünün hareketiyle buğday aydalıp, ösüp, ışıp, yetilip, orula turan kez gelir. O şunda türkünün canı oz karmak, kuğuluğuna salıp tarancını aldamay bulur. Düşündün mü? Ne düşündün? Tarancı dost degen eğildi oralı. Men tigi toğuğa çıkıp asmanды көздөрүп турайын. Болбосо алып түшүп кетип, эгиңизди талбасы калат деп айтат. Барым түкө деп буга макул болгон таранчы баш көтөргөн эгин ордуп кетти. Түкү болсо тоğуğa чыгып асманга карай алдын этин көтөрүп алып асманда тиремиш болуп туруп калды. Ошентип күндөр өтүп тынбай иштеген таранчы эгинди ордуп бүтүп кырманга ташып жеткирип түкүгө кайрылды. Түкөдос кел эгиңизди бастырып саман токонунан даны бөлүп алам. Sen bastıra ver, men bara albayım. Antkeni kolunu düşürsün,
Эли асман түшүп кетчүдөй болуп, эгимизди кошуп экөөбүздү тең басып калчудай болду да. Таранчы эгимди бастырып, саман топонуна бөлүп, шамалга сапырып, кызылын тоодой кылып үйүп, анан түлкүгө кайрылды. Түлкү келип, түшүмүңүздү бөлүшөлү. Баратам деп түртүп тоодон түшүп келген түлкү таранчыга мындай деди. Таранчы дос, биз экөөбүз тең жакшы эмгек кылдык. Бирок биз келгенде сага караганда мен 2-3 эсе көп иштептирмин дейт. Анткени асман мен колундан түшүрбөй көтөрүп турдум. Сен болсо иштеп жатып жаттың деп. Жомок жактыбы сага? Айына жактап, бирок деген бул түлкү айба кууп кетет. Айба кууп кетет. Асманды кармамыш болобу? Эме кылып турбайбы? Алда таранчынын баарын түшкөн баарын таранчыга ташкап. Урматтуу ата-энелер, биз чогулушту жыйынтыктоодон мурун мен сиздерге бул стикерлерди жана бул мөмө жемиштерди таркатып бермекчимин. Ушул мөмө жемиштердин артына өзүңүздөр бүгүнкү чогулушта кандай ойго келдиңиздер, мындан ары балам менен кандай иштешем деген өз оюңуздарды жазып кеттиңиздер. Стикердин жарымын берейин сиздерге. Стикерден алып. Өз оюңуздарды жазып бүткөндөн кийин корзинага жемиштерди сала берсеңиздер болот. Бүгүнкү чогулушту жыйынтыктоодон мурун мен сиздерге сөз бергим келип турат. Сиз бүгүнкү чогулуштан кандай ойдо калдыңыз? Кандай сизге сөз берейин? Бүгүнкү сиздердин Бишкекте чогулушканга биз тарапынан жашакка чоң таасир этти. Мындан кийин дагы балдарга көп көңүл керек экен. Жашаатында кандай болбосун, жакшы тарбиясын берип, мен жомокторду окуп берип, сабагына жардам берип, анын өстүрүүгө азыр чоң жеңилге болду да, сиздердин чогулушканга биз тарапынан жашакка жакшы, биз тарапынан жашакка таасир этти. Оюңуздарга чоң рахмат. Эми сиздердин ошо оюңуздарды улай эле мен дагы бүгүнкү чогулушту жыйынтыктай кетейин. Сүрөттө көрүп тургандай эле бул ата-эне мектеп бириксек, балдарда болот келечек демекчи. Сиздер ата-энелер жана биз мугалимдер биргеликте иштешип, балдарыбыздын келечегине чогуу кадам таштайлы. Эми урматтуу ата-энелер, чогулушту жыйынтыктоодон мурун бул сүрөткө көңүлүңүздөрдү буруп коюңуздар. Бул жерде күн, гүл жана суу турат. Мен бул жерде күндү сиздерге окшоштурдум. Ал эми гүл болсо бул биздин окуучулар. Ал эми агып жаткан суу биз мугалимдербиз. Балага канчалык күн тийип, суу берилип сугарылып турса, ал ошончолук кооз болуп өсөт. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, ата-эне мектеп биригип, балдарыбыздын келечегин түзөлү. Эми бүгүнкү чогулушка келип бергениңиздерге чоң рахмат. Мындан ары дагы балдарыбызга жомок окуп берели. Эми урматтуу ата-энелер, сиздерден бир сураныч. Биздин класска келип жомок окуп береңиздер. Биздин бардыгыбызга, жалпы класска. Макулсуздарбы? Макулбуз. Анда эмесе сиздерди эмки сабакта күтөбүз. Саламатсыңарбы балдар? Саламатчылык. Балдар, бизге бүгүн биздин Замир эжекебиз келип жомок окуп берет. Жомок угабызбы балдар? Анда эмесе жомокко көңүл буралы. Балдар, мен бүгүн силерге ийнелик менен кумурска аттуу жомокту окуп берем. Ийнелик менен кумурска. Жаныбарлардын эмгекчили менен күчтүүсү кумурска болот. Анткени ал жайды жайлата, кыштын камын көрүп эмгектенет. Андан дагы өзүнөн экиче чоң нерселерди көтөрүп кете алат. Бир күнү кумурска адаттагыдай эле күрөгүн көтөрүп келе жатса, алдынан ийнелик чыгып калат да кумурскага кайрылат. Кумурска, эмне мынча жаныңды кыйнап иштейсиң? Андан көрө убактыңды мага окшоп эс алуу менен өткөрбөйсүңбү? Анда кумурска аны карап, ийнелик, мен иштеп эмгектенгеним, кышка кам көргөнүм. Андан көрө сен дагы кышка даярдан, кышта эмне жейсиң? Десе ийнелик кесир сүйлөп, мен ийниме кирип кетем дагы, жазга чейин уктайм. Мага кышында тамактын кереги жок, дейт. Анда кумурска аны таң кала карап, ийнелик, мага тоскоол болбо. Кыш келгенде көрөбүз. Сага тамактын кереги жок экенин ошондо көрөм. Мен жолумду тоспо, ишимди алакты кылба деп, күрөгүн көтөрүп алып жөнөйт. Ийнелик күлүп аны карап, ирелеңдеп иш кылбай, мени менен ойносоң болмок. Жанында эч ким жок болчу.
ээрнип жаттым эле. Мейли, мен эми өзүмө башка дос издейин деп кумурсканы узата карап калат. Кумурска ийнеликтин айткан кебине кулак салбай, иши менен алек болуп ал жерден кетип калат. Убакыт учкан куштай өтүп, тез эле айлана ак карга жамына кыш келет. Кумурска жай менен жыйнаган тамагын жеп, жыргап жашап атканда бир күнү эшиги тыкылдайт. Эшигин ачса, баягы ийнелик үшүп, курсагы ачып келген болот. Кумурска эшикти ачканда эле ийнелик жалдырап: "Кумурска, үйүң жылуу экен. Кичине жылынып алайынчы, эшик катуу суук болуп, абдан үшүп жатам" дейт. Кумурска үйүнө киргизет. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ийнелик: "Кумурска, мага тамак берчи, абдан курсагым ачты" дейт. "Билесиңби, баягыда мен кышка даярдан дегенде, сен мага тамактын кереги жок, мен кышта уктап эле чыгам дебедиң беле?" Ийнелик жер кара уялып калат. "Эми жай келгенде, мен сендей болуп иштеп кышка катуу даярданам" деп сөз берет. Кумурска бул айткан сөзүнө ишенип кубанып калат. "Жүрү анда, иштегенди үйрөнөбүз. Макул жүрү." Бир күнү Кумурска адаттагыдай эле күрөң көтөрүп келе жатса, алдынан ийнелик чыгып калат да Кумурскага кайрылат. Бүгүн кандай сонун күн. Ахыры кандай жакты күндөн. Кумурска, мынча эмне жаныңды кыйнап иштейсиң? Андан көрө убакытыңды мага окшоп өткөрбөйсүңбү? Мен иштебейм. Кышка кан көргөндүм. Андан көрө сен дагы кышка даярдан. Ошондо сен эмне дейсиң? Мен үйүмө кирип кетем да жазга чейин уктайм. Мага кышда тамак аштын кереги жок, ийнелик. Анда мага тоскоолго. Кыш келгенде көрөбүз, сага тамактын кереги жок экен. Жолумду тоспо, ишим дагы болбок. Ийрелектеп иш кылбай менен ойносоң болмок да, жанымда эч ким жок эле, эрип да жатам. Мейли, эми мен өзүмө башка дос издейин. Убакыт учкан куштай өтүп, тез эле айлана ак карга жамына кыш келет. Жай менен жыйнаган тамагын жеп, жыргап жашап жатканда бир күнү эшиги тыкылдайт. Тык. Кумурска, үйүңө кирип киришчи, абдан ушуп кеттим. Эшик дагы суук болуп атат. Бир аба ийнелик. Кичине жылып калдым. Кумурска, мага тамак берчи, курсагым да ачып кетти. Билесиңби, баягыда мен кышка даярдан дегенде мага тамактын кереги жок. Ушунда мен дагы эле планет болбой койгонумду эсиндеби ийнелик? Анда ийнелик уялып: Эми жай келгенде мен дагы сага окшоп кышка катуу даярданам. Кумурска, андан көрө мага да эмгектенгенди үйрөтчү. Жүрөгө ийнелик. Кумурска бул айткан сөзүнө ишенип кубанып калат. Биздин ийнеликтин ролун аткарган менин классташым Малдыбаева Аяна. Ролун аткарып берген менин классташым Зарылбеков Арген. Биздин бүтүн аткарып берген Алина, Сапарова Мадина, Атипатаева Жомогуң, Докторалиева Элеонора. Биздин ёлкаларды ойноп берген Бейшенакулов Элдос, Исламбеков Аскар, Кочуманов Элазим, Бартабасов Нурислам, биздин аязыбыз Аманбеков Рамазан.